Sahabalar bir, tabiinler, tabaut tabiinler. Altın muğun, altın doğur, İslam dininin gülдөп өскөн mezgili. Ушул 3 muğundагы адамдар түнкү ибадатын экиге бөлөт эле. Булар Куранды көбүрөөк окуйт эле го. Куранды экиге бөлүшкөн. Биринчи кыраатут тадаббур, экинчи кыраатул хатм, тартил. Солдан баштайлы, тезирээк ылдамдыкта окушкан Куранды бүтүрүү максатында. Өтө тез эмес албетте ол. Экинчиси ар бир аятка токтоп, маанисине терең сүңгүп кирип, маани берип ой жүгүртүп окуу. Имам Абу Ханифа рахимахуллах мына биздин мазхаб башчыбыз жаман дегип деп атпайбы? Булакта айтам китеп Ахбар Абу Ханифа лис-Сайдари, Манак Абу Ханифа лис-Абдус-Саттар Кардари. Мына ушул эки китепте келет. Имам Абу Ханифа рахимахуллах ыйлай берип дейт. Таң атканча көптөгөн түндөрдү бир аяттан өтө албай кайталап ыйлап чыгат эле дейт. Кайсыл аят? Жана Зилзала сүрөсүндөгү. Ким кыпындай жакшылык кылса да анын үзүрүн көрөт, ким кыпындай жамандык кылса да анын кесепетин көрөт деп келет го. Ошол аятты окуп, таң атканча ошол аяттан өтө албайт эле. Кыпындай нерсе үчүн азаптасаң, ey Алла, ирхам абдака Нуъман. Нуъман даты, Сабиттин улу Нуъман. Күнөөкөр Нуъман бешара пендеңди кечире көр деп Аллага жалбарып чыгат эле да. Бир аяттан аша албай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үлгү. Бирөөлөргө мен мазхаб башчыбызды айтканым жакпай калат имиш. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Bukhari Muslim'de sahih hadis gelgen, Ayşe Nevz aytkan, "Kana yusma'u min sawti jawfihi sawtul mirjal" деген. Пайгамбар Расулуллах тахаждка туруп бир аятты айтылып окуганда, биздин түшүнүк менен айталы, чайнек кайнайт го, боркулдап. Жанынан өткөндө боркулдаган чайнектин, чайнектен ал убакта чай болбосо да, боркулдап кайнаган суунун баягындай үнү кылат деп, угулат эле. Шундай ыйлайт эле. Демек, могул жүрөктүн оорусун дарылоо үчүн биздин жүрөктү күнөө кылган сайын каратак басат го. Ошону жүрөктүн ыы менен жууп тазалаш керек экен да. Ал үчүн эң чоң дары бул Алланын сөзү болот, Куран болот. Биз Курандын жээгинде эле жүрөбүз, ичине сүңгүп кире элекпиз да. Адам бактылуу болуш үчүн канча суроо келип атат мына. 1000ге жакын биз жетише албай, эми 291ге келдик.